Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, баарыңыздардын кушубак күнүңүздөр менен. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Бүгүн бизде дагы сонун жаңылык Cherry Tiggo 4 Pro автоунаасын алып чыгуудабыз. Бүгүн алардын шарттары кандай, кайсы төлөмдө болуп атат билгиңиз келсе, биз менен бирге болуп, каналдан алыстабай, лайктан басып, комментарий жазып туруңуздар. Биз болсо Кожоназар менен кеңири отуруп сүйлөшүп, көптөн бери жолукпай калдык эле. Суроолорубузду узатып, жана бул машиналар кандай шарттар менен чыгып атат, канча жылга чыгып атат, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Камераны көргөндөр эле улупка жок болуп калды, серьезно болуп эле. Жандырсын. Урматтуу көрөрмандар, биз көптөн бери Кожоназар менен видеого чыкпай калдык. Бир кандайдыр себептер менен эле эч кандай өзгөрүү болгон жок, иш болуп атат, баары жакшы. Болгон эле офисибиз алмашты, адресибиз проезд завода Серп Молот, дом 5, строение 1де автосервисти ачтык. Май алмаштыруу, замена масла, замена колодок жана оклейка азыркы күндө актуальный болуп аткан жай келатат. Шына монтаж маселелери болгон болсо, ошо биз көрсөтүлгөн дарек менен келсеңер болот. Ал эми азыр болсо сиздерге бул жердеги автосалондогу Cherry'деги бүгүнкү автоунаалар боюнча айтып берсин. Кандайсың Кожо? Салам алейкум. Экөөбүз деле жумалап көрүшпөй калып атабыз. Көрүшпөй калдык, ооба. Урматтуу туугандар, азыр бүгүнкү күндө биз Cherry автосалондобуз. Cherry Tiggo 4 Pro'лор чыгып атат. Бүгүн 4 машинаны алып чыгабыз, Кудай кааласа. Азыркы чыккан бизде машиналар первоначальный взносу 250 миң болду, айына 65.250 сом болду. Рубль точнее, сом дейм да. Бул машинанын кандай айырмасы бар башка машиналар менен? Самый главный, азыркы чыгып аткан бизде машиналар 1.5 турбо эмес, атмосферник болду. И максимальный комплектация болду. Өзү заказ кылганыбыз, эми 90% парктарга 1.5 турбина предмаксималкалар болуп келатат, но аябай көп күттүк. Но зато күткөнүбүзгө пешенебиз ушундай экен. Жакшы машина болуп, максимальный комплектация, атмосферник, не турбина 1.5 болуп чыкты да. Вот. Микрофон бергин, бул жигиттер бизде машина заказ кылган, аябай көп тандашты. Өзүң тааныштырып, каяктан болосуң, кандай машина заказ кылгансың? Представители ушундай айтты го просто. Ассаламу алейкум, менин атым Абай. Заказ кылганыма 15 күн болуп калды. Атмосферный деген бул азыр эле биз айдап жүргөн Солярис, Рио ошондой эле деме да, бул эме кандай десем экен, бул уже текшерүүдөн өткөн да, уже бул турбина бул азыр ушул убакта көп эле коркот да турбинадан. Атмосферный бул долговечный болот, чем турбинадан караганда. Но азыркы күндө на самом деле бул сен айткан сөз, ооба туура, атмосферникке биз доверять этебиз, потому что эми уже проверенный опытом, временем дейт да. Но при этом азыркы күндө турбиновый чыккан машиналар дагы 90-2000 жылкы машиналар эмес. Азыркы турбиналар бурункудай тынч болбойт. Азыркы эми, в любом случае, уже бүгүнкү күндө өзүн жакшы эле көрсөтөт, даже турбированный машиналар өзүн жакшы көрсөтүп атат да. Но все-таки эми ценовой политикасына келгенибизде, атмосферник все-таки дороже болуп атат да. Эми разница азыр 1.5 турбина менен 1.5 атмосферник где-то бир 200 миң, ошибарса 300 миң разница. Но даже 200-300 миң тоже разница болуп калып атат да. Акча да ал дагы эле, туурабы? Ежемесячный платежга явно влиять этип калып атат. Вот. Байке, сиздин бияка микрофон берип, өзүңүздү тааныштырып, каяктан болосуз? Саламатсыздарбы? Менин атым Мирлан. Мен дагы ушул бир 12-13 күн мурун кайрылдым эле Кожоназарга. Машина алып бер десем, көп убакытка узатпай эле чыгарып берди. Не дейбиз, эми машинаны буйрса эми минебиз, Кудай кааласа оң келсе. Сиздерге ийгилик, ишиңиздерге дайыма ушундай өнүгө бериңиздер. Рахмат. Өзү на самом деле азыр да сиздерге в какой-то мере повезло да, потому что бул машиналарды биз давно заказ кылып койгончу и предоплатасын төлөп койгон элек да. Но бүгүнкү күндө наличияда машина реально жок болуп атат. Сиздер эми 15-20 күн күтүпсүздөр, машинаңыздарды алып атасыздар, но бизде, допустим, клиенттерибиз бар, уже 1 ай күткөндөр. Андан да көп күткөндөр бар. Андан да көп күткөн клиенттер бар болуп калып ататчы.
Потому что если раньше биз 15 күндө машиналарды алып чыгып берсек, уже дефицит болуп аткан моментте уже 1 айга өттү. Эми сиздер дагы эле сизге дагы айткам да, примерно 15 күн дейбиз, но максимум 1 ай дейбиз деп, азыркы күндө 1 ай дештен уже коркуп калдык, потому что вовремя срокто бере албай жатабыз машиналарды. Наличияда клиенттерибиз каалаган ценада каалаган машина жок болуп калып атат да. Спрос көп болуп атат. Даже бизде, допустим, азыр Сочиге бир заказ бар эле машинабызчы. Ал казагыңыз көрүп атса керек видеону. Уже 1 ай болуп калды күткөнгөчү. Ну вот именно ошол каалаган баладай машина табыш аябай кыйын болуп калып атат да. Поэтому туугандар, кечиресиздер, азыркы моментте машиналар жоктугунан задержка болуп атат. Надеюсь, то, что будущее мы задержканы как-то устраним. Эми заказ кылганбыз, наперед заказ кылып койгонбуз машиналарыбызды. Жакында 25 Haval F7-дерибиз чыгат, 25 машинабыз. Жакында еще дагы 6 ушул эле Cherry Tiggo'лар, ушул комплектация именно шу бүгүн алып кеткан машинабыздан дагы 6 штук чыгат. Понедельник 14 машинабыз чыгат, Hyundai Creta'быз. Получается, бир 50 машинабыз азыр чыгат да, бул жакында бир 10 күн, 15 күндө. Это вот то, что оптовый заказ кылганыбыз, оптовый ценниктер болот, аябай выгодно болот, арендадан дагы выгодно болот. А частный отдельно машиналарды заказ кылган по России, аларды аракет кылып атабыз, ишне сабыр кылып туруңуздар, чыгарып беребиз машинаңыздарды. Первоначалкасы получается Cherry Tiggo 4 Pro'нуку 250 миң и ежемесячный 65 250 рубльдан болду. Биринчи жылкы АСАга кошулган жана лицензия, оформление, оклейка. Первоначальная стоимость, как и раньше было, полностью без оформления документации, страховкаларын полностью кылып беребиз. Эгерде клиент таксиге десе, соответственно, таксиге даярдап беребиз. Видеону таксиге даярдап беребиз. Эгерде частный пользование болсо, соответственно, учетко коюп машинаны чыгарып беребиз. Вопростор барбы? Вообще жумуш боюнча, может, дальнейшем кантип иштеш кандай? Вообще вопростор жокпу? Бар жоктор билесиздерби? 1-сентябрда кандай? 1-сентябрга чейин жашаш керек, бирок 1-сентябрда азыр рейсовый осмотрда атат, ошолорду кантип өзүңөрдүн паркыңар менен түзүп бересиңер да силер. Предрейсовый осмотр имеется в виду путевойлорго медик техниктерди айтпасың? Ооба, конечно, полный официальный болот. Кудай кааласа, азыр биз пока что договорлор менен, медиктер менен, договор менен иштеп атабыз. Но ближайший будущее, сен айткандай, сентябрга жеткирбей эле биз уже кудай кааласа башка чоң зданияга көчүп, уже стационарный медицинский пунктубуз менен прям медигибиз отурат, техникибиз ошол жерде болот. Уже не только өзүбүздүн водительдерибиз договор менен башка медиктер менен иштей алат, а уже вообще эле любой башка парктан водительдер келип сразу осмотрду өтүп, техосмотрду өтүп, путевойлорун алып кетсе боло турган кылып коебуз. Ушуну ойлонткондор көп да, ушул именно 1-сентябрда азыр көп. Ага жеткирбейбиз, кудай кааласа ага жеткирбей, ушуну мен айткан нерсени кылып, уже стационарный медик техниктерди отургузууга аракет кылып атабыз азыр. Кандай вопрос? Менде суроо жок. Барып Бар жок. Сиз биринчи жолу эмессиз да? Машина боюнча. Жок, мен ошо канча. Жок, сиз таанышыңызды кимди алды дедиңиз? Жердешиңиз. Мен бир жердешим алган силерден, анан ошо аркылуу силерге чыгып байланышып, мен да силерден алайын деп. Жакшы анда. Если вопростор башка жок болсо, чыгып машиналарды көрүп. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде машинаны изучать этип келген Абай мырза сиздерге Cherry Tiggo 4 Pro боюнча айтып бермекчи. Абай мырза, баштайлы. Бул Cherry Tiggo 4 Pro атмосферный двигатель, 17-чи дискадагы максимальная комплектация, бесключевой доступ. Болду? Жок, ичин айтайын десеңиз. Урматтуу достор, Cherry Tiggo 4 Pro атмосферный комплектация максимальный люк менен жаңы салондон алып чыктык. Буйруса машиналар 4 штук чыкты. Бул машиналардын черилери эми буйруса актуальный болуп атат азыркы күндө. Бул машиналардан дагы заказ берсеңиздер болот.
кимге керек болсо биздин көрсөтүлгөн номерлер менен байланышсаңыздар, буюрса сиздерге дагы машиналарды алып чыгып берүүгө даярбыз. Андыктан кайрылыңыздар. Достор, Cherry Tiggo 4 Pro'ну атмосферный деген комплектациясында максималкасы экен. Ошону сиздерге бир сыйра сыртынан ичинен көргүзөйүн. Машинадан дагы туугандар 6 штук бар. Ким ала турган болсо, первоначальный взносы 250 000, анан ежемесячные 65 750 рубльдан болду туугандар. Сыртынан бир сыйра көргүзүп өтөйүн. Сыртынан Cherry Tiggo 7 Pro'нун эле бир аз кичинекей компактный комплектациясы болуп калат экен. 17 размердеги дисктерде туугандар. Автозапуску бар. Компаниядан подарок болуп берилет экен. Ал эми ичинен алып карасак, кожаный сиденья, полностью электронный пакет, подогрев сиденья, двухзонный климат-контроль, задний вид камера, круиз-контроль обычный. Туугандар, эми комплектацияларын бардык видеолордон өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Анан бир жакшысы ушундай болгон чакан панорамный крышасы бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Люк. Ал эми бул машина Яндекс компаниясында комфорт услугасын аткарат. Артын көрүп атасыздар. Тоже кожаный, жумшак экен. Артында дагы электропакет, артында подогрев сиденья бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Экөөнү да тең. Туугандар, машина Cherry Tiggo 7 Pro'нун кичинекей комплектациясы. Багажнигин бир көргүзүп коелу. Таксист болгондон кийин аэропортко каттайсыздар да, багажниги да кенен. Эми 2 чамадан салсаңыздар болот. Туугандар, эгер сиздерге бул автоунаа кызык болгон болсо, азыр төмөндө Кожоназардын номерин калтырып өтөм. Ошо менен байланышасыздар. Ал эми бул болсо биздин Абай мырза бүгүн бизден ошо автоунаа алды. Байке, машина жактыбы? Машина жакты. Башкаларга предлагаете? Мен ойлогондон да жакшы экен. Да? Жакшы анда. Туугандар, андыктан көрсөтүлгөн номер менен байланышып, буйруса ас эле машина калды, 6 штук бар экен. Жетишип калыңыздар. Биз сиздерди чыдамсыздык менен күтөбүз. Сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз деген ойдобуз. Буйруса мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун.